قال أبو ريحان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان شرح معاني الآثار. İmam Tahavi rahmatullahi жазған hadis жинақ кітебінде Hazreti Abu Rayhan radıyallahu anh айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шакекті падышалардан башқаларға тағудан тосқан дейді. Мындайша айтқанда, зарычылық болса тағылсын, зарычылық болбоса тақпасын. Эмне үчүн эми падышаларга рухсат берип атат, ошолор таксын деп атат? Себеби пайгамбарыбыздын да шакек тагуусу боюнча мисалы уламалардын ортосунда сөз бар. Пайгамбарыбыздын шакек такканы барбы? Шакек таккан. Бирок такканда кооздук үчүн такканбы же зарычылык үчүн такканбы? Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисалы шакек таккан тарыхына карасак, 13 жыл Меккеде пайгамбар болду. Анда шакек таккан эмес. Кейін Мединаға көчүп барды. Мединада да бир канча жылдар өттү, колунда шакек таккан эмес. Анан кийин ислам күч алып, Медина бекемделип, ислам мамлекети курулуп баштагандан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардын жетекчи катары, акыркы пайгамбар катары башка чоң-чоң мамлекеттердин башчыларына кат жазып баштады. Ошол каттарды тастыктатуу үчүн сахабалар суранышты келип, о Алланын элчиси, бир мөр басылса, ошол кат сизден экендигини билиш үчүн. Жөн эле кат алып алсаңыз ишене бербейсиз да, бир адам алып келип эле кат көтөрүп келсе ишене бербейсиз да. Ал сизден экендигини далилдей турган, тастыктай турган бир мөр болсо, ошол мөр менен басылса, анан ал катты берсек. Ал учурда мөр, падышанын мөрлөрү ушу шакегинде болот эле да. Ошо шакеги менен басат болчу. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо темирден болгон шакекти даярдап, анда Мухаммад Расулулла деп жазылган. Яни кээ бир алдындар астынан дейт Мухаммад Расул Алла деп, астынан окула турган кылып, Алладан өзүнүн атын үстүнө койгон эмес депчи. Ошентип Мухаммад Алланын элчиси, пайгамбары деген жазуу менен шакек даярдалганда, ошо менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисалы Хиракылга же башкага баягы башчыларга кат жазганда ошо менен мөрдү басып, жөнөтүп анан кийин узатат эле да. Ошол тартип Азирет Абу Бакр радыйаллаху заманасында да калды. Азирет Абу Бакр халифа болгондо дагы ал да шакекти тагынып кооздук үчүн эмес, балким ошо падыша ислам мамлекетинин башчысынын бир белгиси катары ал анын мөрү болуп калган да. Анан ошо менен басып баштады. Азирет Абу Бакр радыйаллаху анху Азирет Омардан 10 жыл хилафаттыгы башка мусулмандардын башчысы болуп турду, ал дагы ошо шакекти колдонду. Андан кийин Азирет Осман радыйаллаху анху келди. Азирет Осман дагы ошо шакекти иштетип жүрдү. Анан күндөрдүн бирине бир кудукка барганда, кудукта жуунатып, ошо кудуктан түшүп кетти, ошондон аны таппай калды да. Яни пайгамбарыбыздын дагы демек бул шакеги илля лизи султан дегени падышадан башкаларга шакекти тыюудан тоскон дегендин мааниси зарылчылык болбосо такпай эле койгону жакшыраак деген сөз. А такса эмне болот? Боло берет. Такса күнөөкөр болбойт. Себеби инналлаха жамил ва юхиббул жамал, Аллах Таала өзү чырайлуу зат жана чырайлуулукту жакшы көрөт. Кооздукту жакшы көрөт. Yani Allah bergen özünün жақшылығını пенденин üstünde көргөндү жақшы көрөт. Yani bergen нерсени туура колдонуп, туура пайдаланганды Аллах Таала жақшы көрө турган зат. Демек кооздук үчүн тагылса дагы күнөө эмес, боло берет, рухсат да. Бирок сүннөт деп пайгамбарыбыздын тагынган шакеги зарылчылыктын себебинен тагылган шакек болчу. Пайгамбардын өзүнүн таккан шакеги зарылчылыктын себебинен тагылган шакек болчу. Мисалы Хидаяда имам Бурханиди Маргылани рахматуллахи жазган китеп. Ошондо дагы ушундай сөз келет. Ва иннама ятахаттамул қади ва султан ли хажатихи илал хатм. Фа амма гайрухума фал афдалу ай ятрука ли адамил хажати илейхи. Казы жана падыша шакекке муктаж болгондугу себебинен гана тагат дейт. Казы ислам мамлекетинин соту. Ал бир бас үчүн, печат болуш үчүн, мөр болуш үчүн шакек керек. Ошондой эле султан, падыша, ага да керек, өзү муктаж болгондук себептен тагат дейт. Ал эми булардан башка адамдар фал афдалу айятрука. Анда жакшыраак болот, анда шакек тагынбай эле койсо, себеби ага муктаждыгы болбогондуктан дейт. Муктаждык кандай сүрөт чыгат? Муктаждык
эгерде жолдо же бир жерде калып кетсем, ушуну сатып мал сыяктуу мен иштетип калам, байлык сыяктуу иштетип калам десе тагынса болот. Муктаждыкка кирип кала берет да. Анда тагына берет. Ошондой эле эскертүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээде шакекти такканда оң колуна да тагат эле, кээде шакекти сол колуна да тагат эле. Демек, шакекти оң колго да такса болот экен, сол колго такса дагы боло берет экен, мында айырма жок экен. Себеби Абу Даудта келген риваятта Кала Али радиаллаху анху анна Наби саллаллаху алейхи вассалам кан ятахаттаму фи яминихи, пайгамбарыбыз оң колуна шакек тагат эле деп Hazreti Ali'den риваят келет. Оң колуна тагат эле деп. Ал эми Hazreti Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумадан келген риваятта кана ятахаттаму фи ясарихи, пайгамбарыбыз сол колуна тагат эле дейт. Демек, бул дегени кээде Hazreti Ali оң колго такканын көргөн, Hazreti Abdullah ibn Umar sol koluna takıp algan uçurunu görgön. Demek Peygamberimiz iki abalda teң takkan degen mani çıgat. Şakekti çıpalakka tagı, mancaların içinden kaysilarga tagılat degen mesele. Çıpalakka tagı, birinci. Kala Anas radıyallahu anhu labisen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el-khatama fi khinsirihi, Ravahul Bukhari, İmam Bukhari rahmetullahi yatkına hadis Hazreti Anas'tan gelet, Peygamberimiz şakekti çıpalağına takçu deyt, çıpalak mancasına takçu deyt. Ошондой эле баш бармакка тагынбоо, баш бармакка такса болбойт экен. Hazreti Ali radıyallahu anh айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга жана буга шакек тагуудан тыйды деп ишара кылып көрсөттү да. Чыпалакты көрсөттү жана баш бармакты көрсөттү. Башка риваятта келип атат, Hazreti Ali'nin өзүнөн эле Пайгамбарыбыз сахih hadisте чыпалакка таккан деп атат. Demek anan bul ekого toskon degenden manisi Peygamberimiz Hazreti Ali'ni emnege ekogunu tostu dese ekogo bir uçurda tagып alba degen mani boluşu mümkün. Baş parmak menen çoğu çıpalaka da tagып alba deçi. Bolbosam negizden çıpalaka taksa bolot, sünnet bolçu. Çıpalaka tagı. Biroq bul ekogunu teң bul hadis emnege teyip kaldı dese balkim Hazreti Ali'nin özündögü bolgon kaysi bir üzürdün sebebinен Hazreti Ali'ni tıygandır. Peygamberimiz sul ekogunu takpa depçi. Negizinen жалпысынан çıpalakka taksa bolot. Бұл hadisten alınatırgan mani baş parmakka taksa bolboyt. Baş parmaktан takkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem toskon. Şakektin közün içki tarabına kılıp alı. Demek şakekti tagı boyunca çıpalakka taksa bolot. Atı jokko taksa bolot. Al эми bularga taksa bolboyt. Sömөгө baş parmakka tagуудан Peygamberimiz kaytargan. Бул экөөгө тагуу сүннет болуп эсептелет. Ушул экөөгө тагыш керек экөөнүн бирине. Кайсысына болса да. Жана биздеги үйлөнгөн учурда, үлпөт тойдо бири-биринин колуна тагуу бар го. Шакектери, үлпө шакектери. Нике шакектери деп коебузбу? Булар негизинен түп тамырына караганда ошо христиандарда келип чыккан бул үрп адат да. Ал кандай жол менен үйлөнүп аткан учурда өзүнүн азеби менен ошол жакшылыкка жоорулуп, ушул аркылуу жашоого жакшылык келсин деген максатта тагылат да. Эгерде ошол максатта ошондой кылык жорук менен тагылган болсо бул арам болуп калат толугу менен. Андай таккан болбойт. Андай тартип менен таккан болбойт. Жөн эле шакек такты боло берет. Жөн эле мисалы эркек бала бир кыздыга үйлөнөм деп жатканда ага белек кылып шакекти берсе боло берет. Белекке шакекти алса боло берет. Шакек аттарын жазып алса боло берет. Мисалычы, сен гана жалгызымсың, сени сүйөм, таяк деген сөздөрдү, ай, жүрөк, ю дегендерди жазып койсо мисалы боло берет да. Бирок жанагы кылык жорукту ошолорго окшотуп, өзгөчө ошол үйлөнүп аткан учурда бири-бирине колуна тагып, анан ушул аркылуу жакшылыкка жоруп туруп эгерде кыла турган болсо, сүйүүсүнү билдирип, ушул сезим менен кыла турган болсо, анда бул башкаларга окшошуу болуп калат. Башка кайыр диндерге окшошуу болуп калат, андай тартипте тагынуу арам болуп калат. Негизинен шакек такса боло бере турган маселе. Шакектин көзүн ички тарабына кылып алуу. Эгер шакек көздүү болсо, ички тарапка кылып алса, бул сүннетке лайыктуу, ихласка лайыктуу болот экен да. Кайсы эле кийим болбосун, тамак-аш болбосун, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жей бергиле, иче бергиле, кийине бергиле, бирок эки катачылыкка жол бербестен. Ысырапкорчулук, текеберленүү. Бул экөө болбосун деген да. Ысырапкорчулук болбосун, шакек такканда да. Текеберленүү, менменсүүнүү болбосун, мактануу болбосун да шакек мененчи. Өзүнү көрсөтүү болбосун, байлыгын билдирүү болбосун. Андай тартипте болуп аткан болсо, анда арам болуп калат. Өзгөчө аялдарга тийиштүү.
өзүнүн бай экендигини, ким экендигин билдириш үчүн баардык манжаларына тагып алып, чоң-чоңуну тагып алып, рубин алмаздар менен көздөрүн аладаларды кылып алып, анан элге көрсөтүп, ошо менен өзүнү көрсөтө турган болсо, ал арам болуп калат. Ошон менен аялдардын тагынчак алтындарында дагы зекет каралат. Алардын зекетин да бериш керек болуп эсептелет. Yani эки нерсе болбосун да. Исрапкорчулук жана текебирчилик болуп кетпеш керек, мактануу болуп кетпеш керек. Шакектин көзүнүн ичине каратып алалы. Кала Абдулла радиаллаху анху анна Наби саллаллаху алейхи жаала фассатан фи батни каффихи равахул Бухари. Hazreti Abdullah radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz şakeginin gözün alakanının içine kılıp alat ele deydi. Demek burap iç jagına karatıp koyot ele, ihlastıulukka jakыныrak bolsun deyip degen manide. Erkekler üçün kümüş şakek taksa bolot. Kümüş gana ruhsat. Jana 4,5 gramdan aşpagan. 4,5 gramdan aşpagan dengelde kümüştün şakegin taksa erkeklerge ruhsat. قال عبد الله رضي الله عنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق رواه البخاري. Hazreti Abdullah radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kümüştön şakek tağıngan deyt Bukhari rivayatında. Alemi ayallar üçün altın jana kümüş şakekler gana ruhsat, birok temir şakekleri makruh bolu eseptelet. Jakşı emes temirden takkandar ayallarga. Ayallarga demek altın ruhsat eken, anan kümüş ruhsat eken. Kümüş erkekке de ayalga da ruhsat. Altın bolsa bir gana ayallarga gana ruhsat bolat. Erkeklerden altın tağınısından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toskun. Qala Burayda radıyallahu anh anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi khatam min şebah. فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد. Hazreti Burayda radıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga sarı cezden şakek tağıp algan bir kişi geldi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa aytты, emne boldu mağa men senden buttardın jıtını tağıp jatam dedi. Daç aytkanda butparastардын işini kılıp atasың. Emne oldu dedi bu? Sen tureme şakek tağıp alapsың. Degen de aldı da anı ırgıtıp idi. Anan dağı bir günü geldi. Gelse anın kolunda temirden şakek tağıp alganda. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, ne oldu dedi? Tozok elinin tağınçağını tağınıp alıpsың dedi. Dese anı deli ırgıtı verdi. Anan aytты, o Allah'ın elçisi, şakek jakşı görgen bir adam eken da. Aytты, o Allah'ın elçisi, kayсы nersede men şakek tağınayın dedi. Emneni taksam bolat dedi. Dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ittahidhu min varak, kümüşten al takkın, kümüş şakekte takkın. Jana anı bir miskallığa tolturbağın dedi. Yani 4,5 gramday kılıp salbağın. Salmağın andan da ötküzüp salba, öte çoğun bol bolsun, miskal ölçöme, murdak ölçömдөр 4,5 gramga tete bolat, 4,5 gramga jetpesin. Demek andan azırak bolgan dengelde kümüşten şakek tağıngın dep aytты. At-tahattum bil hadid ve sufur ve nuhas ve rasas makruhun lirrijal ve nisa jami'an fatwa alim gari. Fatwa Hindiya degen kitapta gelet. Erkek jana ayalga eköne teң temirden, korgoşundan, jezden, kolodon jana latundan şakek tağını makruh bolat. Jakşı emes. Bulardan tağın baş kerek eken. Erkek jana ayalga da. Demek erkekler kümüş tağıngаны jakşı, sünnetke layıktı. Alem ayallar bolsa altın je kümüş. Eskertүү, birden aşıkça көздүү şakek tağını dagı bolboyt deyt. Bir көздүү bolsun, birden köp aşıkça көздүү андай şakek tağıngandагы erkekке bul tuura emes görünüş bolup eseptelet. Demek şakek boyunca kıskaça urmatı tuğandar malumat oşondoy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabanın dagı aldынан ötüp bara jatıp, kolunda sahabalardan adebi dagı öte sonunda. O hadislerde rivayet kılat go. Biraz kemçiligi var. Sahabalar ушундай adamlar Allah Taala аларды тандап aldı da oşolordun kata kemçiligi arkılуу бүткүл ümmetke dinde jayıltты da. Rivayet kılganda da sahabalardan arkılуу bolgon peygamberimiz menen okuyalardı sahabalar aytıp kelgende da alardın attарын aytpayt эле да kemçiliklerini ataganda. O жерде de карасаңыз мисалы Burayda radıyallahu anh anna rajulan da bilet kim ekendигин. Бирок жашырын кылып айтат. Bir kişi peygamberге ушундай тагып келип калды эле депчи. Ал ким экендигин айткан жок да. Болбосо мүзүр. Себеби ал шариатты билбейт. Пeygamber şariatты айтып берип атат кандай экенинчи. Ошондой эле bir kişi деп келет. Bir kişi Peygamber aleyhisselamдын алдына темир шакек тагынып келип калды да. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görgöndө aytты, sen эмне болду dedi, sen tozok adamlardan kozdugunu tagып алыпсың колуңа dedi. Дегенден кийин аны ошодон алып туруп ыргытып ийди. Ыргытып ийген Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem кетип калгандан кийин алдындагы адамдар айтты, албайсыңбы шакекти?
пайдаланбайсыңбы? Анын мааниси өзүң такпасаң дагы аны сат, алтын, акчасын ал, динарга алмаштыр, дирхамга алмаштыр. Же болбосо аны алып туруп аялыңа берип кой, алтын да. Алып пайдаланбайсыңбы десе айтты, жок деди, эч качан пайгамбар ыргыткан нерсени мен экинчи көтөрбөймүн деди да. Яны пайгамбардын сөзүнө, пайгамбардын айткан сөзүнө, эскертүүсүнө кандай кабыл кылат эле да. Ихластуу адам ушундай болот да. Ким чындап эле динде, мечитке келгенде, жашоосунда акыретимди курам деп жүргөн болсо, мен Алланы разы кылайын деп жүргөн адамга кемчилигин айтсаң сүйүнүп кабыл кылат да. Сүйүнүп кабыл кылат. Ал эми текебер адам, мен синип жүргөн адам, мен жакшымын, мен баарын билем, мен гана акыйкаттамын деген адамга кемчилигин айтсаң, дароо мурдунан эшек курту секирет да. Дароо эле мага айтап экен, мага ушундай замечание берет экен дегендей сөз болуп кетет да. Бул сахаба пайгамбарыбыздын берген эскертүүсүн наразы болуп кабыл кылып эмес, такыр эле албайм деди да, болду, экинчи көтөрбөйм деди. Пайгамбар ыргыт деди, болду, ыргыттым деп. Ошончолук пайгамбарга урматтап туганда. Ошондон иншалла сүннөткө, адепке бардыгыбыз бекем бололу. Демек шакек боюнча эркек аялдарга күмүш рухсат, аялдарга болсо алтын, эркектерге рухсат эмес. Калган темир, жез, башка нерселерди болсо макру болуп эсептелет. Ал эми алмаз, рубиндер боюнча талаш тартыш. Кээ бирлер боло берет дейт, кээ бирлер болбойт дейт, бирок болот дегендер дагы исрапкорчулук болбосо көздөрүн кылып алат го. Бул жагы күмүш, анан көзүнө тагып алат, алмазды, башка кымбат баалуу таштарды. Ошондо дагы исрапкорчулук болбогон шарт менен рухсат дейт да, рухсат деген адамдар дагычы. Бирок эми исрап эле болот да, ошончо байлыкты колуңузга эле тагып алып жүргөн болсоңуз, эл алдыңызда муктаж болуп аткан болсо, бул мындай адилетсизирээк мамиле болуп калат, Бардыгыбызга иншалла Аллах Таала сүннөткө амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин, билип билбеген күнөөлөрүбүздү кечирсин. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun, саламун алал мурсалин, алхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын.